Чүй облустук сотунун имаратында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиеванын катышуусунда Чүй облусундагы соттордун 2019-жылда жасаган иштери боюнча жылдык жыйын өткөрүлдү. Аталган жыйынга Чүй облусундагы 70-тен ашык райондук соттордун судьялары катышты. Чүй облусунун соттору тарабынан 1668 жазык иши, 904 жоруктар жөнүндө иш жана 3785 соттук материалдар каралган. Өткөрүлгөн жыйында облус боюнча тергөө судьялары тарабынан 4032 сотко чейинки өндүрүш иштери каралгандыгы айтылды. Жүктөн боюнча алсак, Чүй облусунун Аламүдүн району бир жылда 1308 иш караган. Ал эми 2019-жылы Чүй облусунун райондук соттору тарабынан 14553 жарандык иш жана соттук материалдар каралгандыгы маалым болду. Бул 2018-жылга караганда 2,2%га көбүрөөк. Отчеттук мезгил учурунда Чүй облусунун райондор аралык сотуна 2300 арыз келип түшкөн. Бул көрсөткүч 2018-жылы 1701 ишти түзгөн. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы тарабынан соттордун иштерди кароодо процесстик мөөнөттөрүнүн тартиби жана мыйзам ченемдерин сактоо тууралуу маселе көтөрүлдү. Мындан тышкары төрайым аксакалдар соттору менен жолугушууларды байма-бай өткөрүп, негизсиз иштерди жылдырууну токтотууну талап кылды. Гүлбара Калиева судьяларга ишинде ийгиликтерди каалап, аткаруу тартиби менен бирге эмгек тартибин сактап, аппарат кызматкерлерин окутуу иштерин улантуу керек экендигин кошумчалады.